Мадина Исакованын тигүү цехине жумушка орношконуна аз эле болгон. Айлык маянасы жакшы, үйгө жакын иштен чыгып, үй бүлөгө убакыт бөлүүгө да жетишет. Айылда жаңы ишкана ачылып, ооз айымдары үчүн башка өлкөгө барбай эле иштөөгө мүмкүнчүлүк түзүлгөндүгүн айтып отурат. Элит жеринде ар тармакта жаңы жумуш орундарын түзүү зарыл экендигин белгилейт. Анткени кыз келиндер үйдө отурбай иштеп, каражат таап жөн гана болбостон өздөрүн ар тараптан өстүрмөк деп кошумчалайт. Чейин иштейбиз, 5тен кийин үйгө барып дагы тамак кылып, үйдөгү жумуштарыбызды бүтүргөнгө да жакшы болуп атат да бизге. Анан жакын, айлыгы жакшы, тем более постоянный жумуш болот экен. Ошо келиндер чем үйдө отуруп талаага иштегенден көрө ошо жумуш жакшы. Көп эле иштей тургандар толтура. Мисалы үчүн швея жагы эле эмес, ар тармактуу ушундай ишканаларда атса, үйдө отурганча иштейт эле да, балдар көчөдө жүрбөйт эле. Жумуш жаңы башталганына байланыштуу ар бир кызматкерге күнүнө 500 кийим тигип сапаттуу бүтүрүп берүү талабы коюлган. Көбүнчө эркек балдардын спорт кийимдери даярдалып Бишкек шаарына жөнөтүлөт. Учурда 50 адам эмгектенүүдө. Заман талабына жараша курулган цехке ишке алууда аз камсыз болгон үй бүлөлөргө басым жасалган. Кызматкерлердин арасында тигүү жөндөмдүүлүгү мыкты айымдар да бар. Ал эми жаңы келген жумушчулар атайын окутуулардан өтүп жатышат. Бардык тигилүүчү крой бардык неме бизге Бишкектен даяр болуп келет. Булардын бардыгын биз тигип, даяр кылып, кайра Бишкекке өздөрүнө жөнөтөбүз. Ал жактан анан өздөрү Бишкектин өзүнүн ички тармагынан тышкары Россия Федерациясына да башка чет өлкөлөргө чыгарып беришет. Биздин эң негизги кылган ишибиз алып келип берген жумушту тигип, так качествосы менен чыгарып берүү. Аталган тигүү цехинде чыгарылган продукция Орусияга экспорттолот. Тигүү цехи айылдагы жумушсуз отурган айымдарды жумуш орду менен камсыздоо жана ата мекендик продукцияны чыгарып, чет өлкөгө экспорттоо максатында ачылган. Райондогу тигүү цехи жеке ишкер тарабынан ачылып 3 миллион сом сарпталган. Ишкер жумушчулардын көп келгенине байланыштуу ишкананы кеңейтүүнү пландап жатат. Ал эми башка айылдарга да жаңы жумуш ордун түзүүгө кызыктар. Бул багыт менен мамлекеттин бюджетине да салым кошуп жатканын белгилейт. Зданияны биз арендага алдык. Баштапкы абалда ошол зданияны бизге акысы эле берди жумуш ордуна түшүш үчүн. Анан муну жергиликтүү бийлик тарабынан кандай жардамдар керек болгон болсо баардыгын беришти. Аларга ыраазычылык билдирем. Кеңейтүү боюнча албетте суранып атышат. Ошон үчүн дагы кеңейткенге бизде мүмкүнчүлүк бар. Биз албетте көрдүк. Бул жакта дагы кеңейтсе болот экен. Ошол эже карындаштарыбыз дагы иштейбиз деп көптөр келип жазылып атышат. Ошолорго ушул цех ачып дагы кеңейтип, аларды үйрөтүп, ошол иш орундарын түзгөнгө аракет кылабыз буюрса. Чегебат айыл өкмөтү Өзбек-Кыргыз чек арасындагы аймак. Акыркы 2 айда 4 миллион сомдук инвестиция тартылган. Айыл аймакта өндүрүштүү ишканалар аз болгондугуна байланыштуу мындай ишканаларды куруп, жергиликтүү бюджетке каражат түшүрүү максатталган. Исаат Туратбеков, Кайвыл Авазбек уулу, Ош ТВ.